Улуучек искусствосунун тамыры нечендеген кылымдардын катпарында катылып жатса дагы, бүгүнкү күндө актуалдуулугун жоготпой, ал турсун күндөн күнгө өркүндөп, дүйнө жүзүндө калктын калың катмарына жайылып келе жатат. Мунун себеби тайцзи искусствосундагы чыгыштын философиялык ойлорунун байлыгы, ден соолук гана эмес, жан соолук сырларынын терең камтылышы, бүтүндөй гармониялуулук жана чексиздик. Ошондой эле тайцзи чеберлеринин бул ысырдуу дүйнөнү өркүндөтүп, жайылтуудагы талыкпас жана күжүрмөн эмгеги. Ушундай эле асыл максатты аркалап, анын миң кырлуу таасирлерин кыргыз элине жайылтуу аракетинде күжүрмөн эмгеги менен таанылган Кыргыздын чыгаан, патриот уулу агайыбыз Медер Бишкектин окуучулары биз 2013 жылы Москва шаарына тайцзи коомун түзүп иштей баштадык. Бүгүнкү күндө бул коомдун алдында тайцзи көнүгүүлөрү боюнча машыгуу мектептери, ден соолукту чыңдоо борборлору иштеп, мекендештерибиздин ден соолуктарын чыңдоо аракетин аркалап келебиз. Адам өмүрүнүн негизи ден соолук болсо, ден соолуктун негизи өмүрлүк энергиянын денеде нормалдуу айланышы. Ал эми энергиянын нормалдуу айланышы бул баланс, тең салмактуулук болуп эсептелет. Биз ар бир кыймыл аракетибизде, эмоция, ой пикирибизде энергия алабыз жана жоготобуз. Эгер энергияны коротуу, аны калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүнөн ашып кетсе, биздеги тең салмактуулук бузулат да ооруга кабылабыз. Ошол калыптандыруу процессинин аң сезимдүү жана сапаттуу болушун, адамдагы аң сезим, кыймыл аракет, дем алуу факторлорунун тең салмактуулугун жөнгө салууну үйрөтүү тайцзи цюандын бирден бир максаты болуп саналат. Тайцзи цюан менен машыгуу сизди эмоциялык туруктуулукка алып келет. Жан дүйнөңүз тынчтанып, психологиялык кысылуулардан жана блоктордон арыласыз. Эч ким эч качан буза албаган көтөрүңкү маанайдагы позитивдүү режимге өтөсүз. Сизди физикалык, эмоционалдык, психологиялык жана энергетикалык тең салмактуулукту жаратуу менен өзүңүздү, ошондой эле бөлөк адамдарды башкара билүү жөндөмдүүлүгүңүздү камсыз кылат. Демек, тайцзи күрөшүү техникасын, ден соолукту чыңдоо системасын, өзүн өзү өркүндөтүүнүн эң уникалдуу искусствосу. Бул адам аң сезиминин, жан дүйнөсүнүн жана дене кубатынын гармониялуу бүтүндүгү. Бүгүн чечим кабыл ала алган адам гана өз абалын, өз деңгээлин, өзүнүн эртеңин жана келечек тагдырын өзгөртө алат.